Мына биз азыр парламенттин алдында турам. Дагы бир Венгриядагы бир жакшы өзүм билген тарыхы боюнча айта өтөйүн. Бул жерде көчөлөрүндө дээрлик боюнда бар аялдарды же бала жетелеген үй бүлөлөрдү көрүү сейрек гана кездешет, дээрлик жокко эсе. Андыктан бүгүнкү күндө булардын өзүнүн саясатында, политикасында эгерде кимдир бир кайсыдыр бир венгер улутундагы аялдардын, Венгриядагы ушул жердеги аялдардын 3 баласы болсо, аларга деген атайын трудовой китепче ачылып, же болбосо эмгек китепчеси ачылып, ал жерге жумуш дегендин тушуна мама деп жазылат экен, апа деп жазылат экен, дагы ага кадимкидей айлык төлөнөт экен. Жана ошондой эле эгерде ким эгер төрөй элек болсо дагы 10 жыл аралыгында 2 бала төрөп берем дей турган болсо, договорго кол коюлуп кадимкидей, ошол адамга, ошол үй бүлөгө 18.000 евро мамлекет тарабынан төлөнүп берилет экен. Мына ушундай сонун энени сыйлаган, аялдарды сыйлаган жана ошондой эле өздөрүнүн улутунун жок болуу коркунучун үчүн алдын алган Европанын Будапешт шаары же болбосо Венгрия өлкөсү, мамлекети. Биз кыргыздарда 3 эмес 5ти төрөсөк деле антип биздин мамлекет төлөп бере албайт. Андыктан өзүбүз эмгектенишибиз керекпиз, өзүбүз иштешибиз керекпиз, өзүбүз алдыга жылышыбыз керекпиз. Дагы ушундай башка өлкөлөрдүн, Европа өлкөлөрүнүн аз да болсо тарыхтары менен таанышкыңыздар келсе, бизнес мүмкүнчүлүктөр боюнча таанышкыңыздар келсе, деги эле өзүңүздөрдү алдыга карай өстүргүңүздөр келсе, анда сөзсүз менин YouTube каналыма жазылууну унутпаңыздар. Сиздер менен мен Бактыбаева Максат. Саламатта болуңуздар.